Кезек эми кечки базарга келип жатты. Ассаламу алейкум. Бүгүн 30 октябрь 2021 жыл. Туугандар, адаттагыдай ушул жолдун жээгиндеги арзан баадагы Россиядан келген унааларды дагы кошо тартып кетебиз. Каналга жазылып, лайк басып, биз менен чогуу отуруңуздар. Биз көрсөтүүнү уланталы. Мына ушул жерде оң рулдуу Honda Odyssey күмүш түстө автоунаасы 96-жылкы 2.2 коробкасы автомат 230 миң сомдой. Үстүндө люк бар. Рейси азыр каякта экен билбейм, бирок мына салонду ачып көрөлү. Эшиги ачык экен. Дөңгөлөктөрү жайкы азыркы учурда. 96-жылкы 2.2. Үстүндө люк бар. Андан кийин бул жерде кызыл түстө сычтыры автоунаасы 91-жылкы 2.3. Коробкасы механика, баасы 220 миң сом. Байланыш номери 705 05 64 93 деген номерде. Кийинки бул жерде оң рулдуу японец Mazda Demio автоунаасы Россиядан номерди учеттон чыгарып, транзит номерди алып келиптир. Жылы 98 13 автомат 145 миң сом. Байланыш номери 708 31 49 22. Бул Демионун боло турганы канча болот экен? Сүйлөшөбүз. Боло турган баасын сүйлөшөбүз дейт. Мына ушу салонду көрүп алсаңыздар болот. 145 миң сом айтылыш баасы. Бул Golf 2-нин кагазы жок экен. Андан кийин бул жакта японец Сешко күмүш түстө 2 объем 95-жылкы 190 миң сом. Номери бар. Отуруштары обычно трампичный экен. Трампичный салон. Мына андан кийин бул жерде Audi A4 автоунаасы срочно сатам дейт. Түсү кара түстө. 96-16 механика, 5 ступка. 200 миң километр жүргөн, 175 миң сом дейт. Байланыш номери азыр эсине салайбыз, дөңгөлөктөрү кышкы. Клиенттер кайсы номерге чалыш керек айтып койсоңуз? 0500 Аха. 36 37 36 38. 37 38 0500 менен. Кийинки автоунаа бул жерде Camry кызыл түстөгү автоунаасы 2002-жылкы 2.4 коробка автомат $7600. Номери 0552 47 99 60 деген номерде. Camry состояниясы жакшы. Мындай машиналардын бамперлери тийип сызылып кеткен жерлери жок экен. Азыр эси жок, жабык, отуруштары велюр. Мына номерин дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Андан кийин бул жерде Жигули 75 миң сом дейт. Россиядан келиптир. Жылы 2005. 1.6 инжектор. 1.6 инжектор да бул, карбюратор. 1.6 карбюратор 75 миң сом дейт. Номери 0220 75 87 59 дейт. Бир ачып көрүп коелучу. Бияктын болуш канча экен? 70 көрөбүз. 70 миң сомго беребиз дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Legacy B4 күмүш түстө, японец, оң рулдуу, 2002-жылкы 2 объем. 5 турбина дейт. Коробкасы автомат $4600. Байланыш номери 776 47 47 35 деген номерде. Пробег 349 миң километр жүрүптүр. Бул дагы отуруштары спортивный, эки чети велюр экен. Эсинин өзүнүн айтуусу боюнча жумушу жок дейт. Ушунун жанына дагы бир Legacy B4 кара түстө. Бул дагы 5 турбина окшойт, 2001 2 объем $4,5 миң дейт. Номери өчүрүп салыптыр. Кайсы номерге чалыш керек экен буга? Айтпасаңар. 0555 15 28 51. Бул соңку эсептегенде канча болот? Болушу. Соңгу 350 болуп калды. 350 миң. Коробкасы автомат. 350 миң сом дейт.
Андан кийинки автоунаага өтөбүз. Бул жерде Toyota Corolla Verso кара түстө 2008 2.2 коробкасы механика $5800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Mazda Demir tutquncha. Азыр ошол жака өтөбүз. Mazda Demion'u тартабыз. Биякта болсо Vento автоунаасы көк түстө 92-жылкы 1.8 моно. Коробка механика 160 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы. Анын жанында Nexa 2 кызыл түстө 2008-жылкы 1.5 газ бензин 200 000 сом. 200 000 сом. Биз бияктан көрсөтүүнү уланталы. Nexa 1 коробка механика 2000-жылы чыккан 1.5 баасы договорный деп жазып коюптур. Дөңгөлөктөрү кышкы. Nexa'нын баасы канча болду? Канча? 150 000 сом дейт. 150 000 сом. Бул жакта жакшы абалда Honda Odyssey автоунаасы базарга жолдун жээгинде турат. Алдыңкы бамперине парктрониктер дагы бар. Жылы 2003-2.3. Баасы $5600, номери 704 64 85 16. Дөңгөлөктөрү азыркы учурда жайкы, состояниясы жакшы окшойт. Мындай караганда жакшы эле байкалып жатат. Кийинки бул жакта Toyota Mark 2 97-жылкы 2 объем 270 000 сом дейт. Коробкасы автомат. Бул жерде 39 кузов BMW. Кагазы жок экен. Бакта Subaru Forester 5 турбинаны көрсөтөйүн. 2003-жылкы 2 объем коробка автомат 191 000 км жүрүптүр. Баасы $6300. Audi HS автоунаасы күмүш түстө. Жылы 98-2.4 коробка механика. Баасы толук жазылып тур. $2000 же 200 000 сом деп жазган окшойт. Кузовунда бир аз жумуштары бар экен. Бамперинде дагы жумушу бар. Андан кийин ак түстө Vento дөңгөлөктөрү артыңкы 2 дөңгөлөгү кышкы, алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы экен. 94 1.8 моно механика 210 000 сом. Байланыш номери бар. Анан бул жерде Россиядан келген Skoda автоунаасы көрсөтөйүн. Fabio 2001-жылкы 1.4 механика, мотор коробкасы жакшы дейт. 180 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Достор, жанагы бизде Mazda Demion'u тартпай деген байкен унаасын барып тарталы азыр. Жолдун жээгиндеги унааларды көрсөтүүнү алып жатабыз туугандар. 34 кузов ак түстөгү BMW 91-жылкы 2 объем 130 000 сом дейт. Азыр эси өтө эс алыптыр. Өгөтүп тоскоолдук кылбай эле сыртынан тартып өтүп кете берели. Бул жерде Honda Step RF3 ак түстөгү автоуна, дөңгөлөктөрү кышкы. Биринчи хажан экен, 2001-жылкы 208 000 км жүргөн, баасы $7800 дейт. Бирок номерин калтырбаптыр. YouTube Бишкек кабар YouTube каналы. Nissan Almera кара түстө 2002-жылкы 1.8 механика. Пробег 299 000 км жүрүптүр. Азыр эсин жанында эмне жумуш бар? Жумушу выжимойдун подшипнигин алмаштырыш керек, анан оң жакта алдыңкы баллондун подшипнигин алмаштырыш керек. Алмаштырыш керек. Болду, башка эч нерсе. Соңго болуш канча болот? Сүйлөшөбүз, 250 деп атам, бирок сүйлөшөбүз. Реальный клиент болсо түшүп берем да. Мына шаар ичинде айдаганга таксиге даярбы акыры? Даяр ага. 250 000 сом. Реально алам дегендер болсо сүйлөшөбүз дейт. Кийинки бул жерде Audi S4 универсал 92-жылкы 2.3 механика, обмен бар экен, 160 000 сом срочно. Ушул 2 номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү жайык экен. Анын жанында дагы бир Mazda Demio
автоунаасы срочно сатылып жатат экен. Срочно $3800. Газ бар экен. Газ, бензин 2003 13. Астында номері бар. Мына бұл жерде дагы чоң кылып жазып коюптур. Ушул номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы болгондо дагы протектору жакшы. Кара түстө. Азыр рейсинен бери сурап көрөлүчү. Сомго эсептегенде канча болот болушу? Ака. Сомго эсептегенде канча болот экен? Эсептеп көрдүңүзбү? 306 болот. 306 миң болушу. 306 миң сом болушу дейт. Кийинки бул жердеги азыр сурайлычы. Биз жана 306 миң сом деп түшүнүп алыптырбыз. $3600 дейт болушу. $3600. Биякта Matiz 2 кызыл түстө 2005 жылкы 08 автомат 240 миң сом. Кореец 240 миң сом жабык экен. Matiz дагы абалы жакшы. Дөңгөлөктөрү алдыңкы 2 дөңгөлөгү кышкы, арты жайкы. Бул жерде дагы бир Odyssey кара түстө $4800. Байланыш номери 708 30 30 33 деген номерде турат. Кара түстө. Дөңгөлөктөрү почти жаңы салып коюптур. Кийинки туугандар бул жерде Mazda 626 hatchback дейт. 89-жылкы. Бүт бар маалыматтар жазып коюптур. Баасы 150 миң сом дейт. Канчага түшүп бересиз ака? Боло турганды. 130 наличка. Наличка, шытыр болса. Шыдыр болса сразу берем. Берип саласыз. Андан ылдый болбойт. Жок. 130 миң сом, бирок биякта дагы комплектация богатый экен бирок. Комплектация богатый экен. Терезе көтөргүчтөр электрический. Мына ушул жерде эң акыркы биздин чыгарышыбыз 124 менен жыйынтыктайбыз туугандар. 124 88-жылкы 2-3 90 миң сом дейт. Ушул номерге чаласыздар. Негизи 90 миң сом деп жазып коюптур, бирок эси биякта бар экен, азыр боло турганын сурайбыз. Салам алейкум. Александр. Өзү не жумуш бар ака? Не жумуш бар мына? Сизден ала турган киши не кылыш керек машинаны? Машинаны кузовунда эле кылат, кичине эме кылып. Жүрүп турган эле машина. Жүрүп турган эле машина. Коробкасы 4 же 5 ми? 4. 4 Бензин 2-3. Негизи 90 деп жазып коюпсуз. Боло турган канча болот эми? 80. Реально 80 миң аласыз. 80 миң сом. Азыр мисалы сизден алып туруп шаар ичинде такси кыла берсе болот да, мотор коробкасы жакшы элеби? Жакшы эле, кылса болот. Мотор коробкасы жакшы, 80 миң сом деп. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз чыгарышты жыйынтыктайбыз. Видеолор жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар.